Мен Уланова Сезим. Мен 2010-жылы 1-сентябрда төрөлгөм. Мен 5-класста окуйм. Кычан Жакупов мектебинде окуйм. Мен мугалим болгум келет. Азыркы учурда апам, тайнем, мен үчөөбүз жашайбыз. Байыркы заманда жаш койчу жашаптыр. Бул жигит абдан сүйкүмдүү болгону менен чөнтөгү аябай эле чука экен. Бир күнү кокустан айылдын картаң балыкчынын кызын көрүп калат. Аны көрөр замат ашык болот. Кызды күндүзү кыялданып, түнкүсүн түшүндө көрөт. Кыз да ал жигитке ашык болот. Бат эле алар баш кошууну ойлонушат. Кыздын атасы улгайган бай соодагерге турмушка бергиси келет. Соодагер менен баш кошосуң. Биздин да абалыбыз оңолот. Кызым, мындан кийин ал койчу менен жолугушпайсың. Кыз боздоп ыйлайт. Жигит бул мындай абалга чыдай албай, ал жерден көчүп кетет. Кетип бара жатып, чытырман токойго келет. Караңгы киргенде түнүн өткөрүүгө дарактын көңдөйүнө жайгашат. Түн бир убакта ызы-чуу угулат. Көңдөйдөн башын чыгарып караса, ак чачтуу токой аждаары улгайган адамды кармап алып даракка байлап жатыптыр. Сени жейм, менин эртең мененки тамагым болосуң деп да аждар уйкуга кирет. Анын коңуроогу токойго жаңырат. Баягы койчу улгайган карыяны бошотуп жиберет. Карыя жигитке ыраазычылыгын билдирип, өмүрүмдү сактап калдың, балам. Сага бул желпигичти берем. Муну менен кимди 3 жолу желписең, ошол замат жаш жигитке айланат. Койчу сүйүнүп, кайра үйүнө жөнөйт. Айылдын кире беришинде тойго бара жаткан адамдарга жолугат. Көрсө, баягы кыз соодагерге турмушка чыгып, той болуп жатыптыр. Улгайган соодагер араң басып баратыптыр. Кыз болсо абдан сулуу, турмушка каалоосуз чыгып жатыптыр. Жаш койчу, менин сүйгөнүм бактылуу болсун. Улгайган соодагер жаш жигитке айландырайын деп 3 жолу желпийт. Соодагердин бурул чачтары карарып, бетиндеги брыштар жоголуп, жаш жигитке айланып чыгат. Ачкөз соодагер буга да каниет кылбай, койчунун колундагы желпигичти жулуп алып, дагы жашаргым келет деп кыйкырат. Ошол замат сөөмөйүн оозуна салган кичинекей бөбөккө айланат. Айылдагылар муну көрүп, эми буга аял эмес, тарбиячы керек дешет. Ошондон кийин кыз андан кутулуп, жигитке турмушка чыгып, алар бактылуу жашап калышат.